Мурда бир ресторан бар эле да, атын айтпай эле коеюн жарнактап. Ошол жерде той болуп атат. Бираз баягы жөнөкөй инсандар мындай алына жараша той кылып аткан эле да. Анан мен сүйлөшүп атып маданий иш-чараларды сунуштаганда жок ырчы чакырбайбыз деле го, ага тыйын деле жол бербейт деп калды. Анан макул деп тойду жүргүзүп атабыз. Анан той жакшы болуп өтүп атат. Баягы ырчы жок кезде убакытты өзүң каалагандай калчайсың да. Сөз бересиң, оюн кыласың, ушундай кылып атып, анан бир маалда ортодон антракт болоюн деп калган учурда эл аябай топ болуп чыкты да сөзгө. Кесиптештерим экен, ушул көп болуп чыкты да. Анан кийин сөз сүйлөп атканда эле карасам, тепкичтен өйдө көтөрүлүп, чокусу эле көрүнүп атат мага. Сезбек Искеналиев досум кол булгулап калды. Жике деп. Анан кийин эмне болду десем, мен аябай шашып атам деп саатын көрсөтүп калды. Анан кийин музыкантымды карадым, сезди көрсөттүм. Музыкалар даярбы дедим, ал даяр деди. Тиги аңгы чакта мен 4 киши сүйлө дедим эле, 5 болуп кеттик, кечирип кой деп микрофонду берип, бизге бир жакшы музыка берип койсоң, бийлеп кетет белек, балким жол жүрүп келдик деп калды. Анан албетте сиздер үчүн жакшы музыканы керек болсо компьютерден эмес, жандуу түрдө беребиз. Аткаруучу, продюсер, кино актер ал бул деп туруп, Сезбек Искеналиев деп кой берип жибердим. Сез чыкты. Шаңдуу эки бирин ырдады, аябай бийлешти, нарак жагы антракт болуп кетти да. Анан кийин сездин тыйынын алып берип коеюн деп ойлоп атып эле. Мен тыйыным ким берет экен деп калды. Билбейм ким менен сүйлөштүң эле десем, телефон чалып калды. Телефон алып эле бурчка барып эле. Я, кандай? Кайсы? Сен деген ошол ресторанда өдүң беле? Дагы чуркап келип, кечирип кой досум, мен профессордо олтурмун деп эле чуркап кетип калды. Анан кийин күлүп эле калып калдык. Анан той бүттү, тойдун ээси ыраазычылык билдирип, тыйындарыбызды берип атып анан Кызбек, мен бир нерсени сурайын дедим эле дейт. Айтыңыз байке десем, Сезбекти ким чакырыптыр? Биз туугандардын баарынан сурап чыктым, кудалардан сурадым, чакырган жокпуз дейт. Келип аябай тойдун көркүн ачып, сонун ырдап берип билетип кетти дейт. Анан байке, биз тойду сүйлөшүп атканда сиз айтпадыңыз беле, маданий иш-чарага мүмкүнчүлүк жок, ырчы деле чакырбайбыз дегениңизден мен кичине боорум ооруп чакырып койдум эле досум катары деп койдум да десем, байке сүйүнүп мен кучактап мындан ары бир тууган болуп жүрөлү депчи. Кийин Сезге жолуксам, сага бекер ырдап кеткем, тыйыным алып бер деп тамашалашып көпкө чейин жүрдүк. Ушундай тойдо кызыктуу окуялар боло берет. Чоң рахмат.